Арыбаңыздар кыргыз журтум, өзгөнүн эмес, оболу өзүңдүн эне тилиңди, өз тарыхыңды, өз тамырыңды билгениң бул дүйнөгө бекер келбегениң. Бүгүн бапа деген сөздүн маанисине токтололу деп турабыз. Бапа деген сөздү деги эле уккан белеңиз? Уксаңыз кандай мааниде түшүнөсүз? А эгер таптакыр эле укпасаңыз, анда эмне болушу мүмкүн? Кандай ойлойсуз? Пикир калтырыңыз. Эми түшүндүрөйүн. Бапа деген сөздүн эки мааниси бар. Биринчи мааниси жакшылык, үзүр, ийгилик, кайыр, пайдалуу деген сөздү түшүндүрөт. Мисалы, бүгүн бар да эртең жок, бапасыз дүйнө деген сөз бар. Мага абдан жаккан бир макал бар. Баланын үйү бапанын алачыгы деген. Бул макалда балалуу үй ийгиликке, жакшылыкка жетелеп, үзүрлүү болот дегенди билдирет. Ал эми экинчи мааниси диалектий сөз.